Elhamdülillah, salatu vesselamu ala Rasulillah. İnşallah Menhecü Salikin kitabına sabağımızda olantabız. Ötkönкү sabakta sularga жана идиш аякка байланыштуу маселелерди окуп өткөнбүз. Бул сабакта андан кийинки бөлүм ажет өтөөнүн адептери. Алымдар фикh боюнча китеп жазганда Китабут Тахара ошол тазалык китебинин ичинде ажет өтөөнүн адептерин эскеришип өзүнчө бир бөлүм жазышат. Бул да болсо биздин ислам дининин шариятыбыздын ушунчалык толук кемчилдиксиз экендигине далил болот. Анткени ушул ажатканага барганда кантип отурууң керек, кантип тазаланууң керек, кантип ажетиңди өтөөң керек, ушуга чейин үйрөткөн, ушул нерсеге чейин кайдыгер карабай үйрөткөн шарият башка адамдардын жашоосунда негиздүү болгон, зарыл болгон нерселерини кайдыгер карап үйрөтпөй таштап коюусу мүмкүн эмес. Ошондуктан Сальман Фариси деген сахабага ушундай деп айтышкан: "Силерге пайгамбарыңар бардык нерсени үйрөттүбү?" деди. Жада калса даратканада кантип отуруңарды да үйрөттүбү дегенде, ал ушинтип сыймыктан жооп берет: "Ооба" дейт, "Бизге пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бардык нерсени үйрөттү" дейт. Жада калса ошо даратканада кантип отурушубузду да үйрөттү дейт. Даратканада бизге отурганда алды жагыбызды, арт жагыбызды кыблага жүздөбөстөн отурууга буйруду жана ошондой эле оң колубуз менен тазалануудан кайтарды дейт. Бул ушу шариятыбыз ушунчалык кемчилдиксиз, толук экендигине далил болот бул. Эми бул алым бул бөлүмдө бир нече адептерди эскерди. Бул адептердин жалпысынан баары тең эле алымдардын арасында ижма болгон адептерден. Ижма деген ошол алымдардын бир пикирге келишүүсү. Алымдардын баары тең эле ушул алым эскерген адептерди сүннөт деп айтышат. Кээ бирлерине далилдер келген, жеке хадистер. Бирок кээ бир далилдери даиф. Ал эми кээ бир хадистер сахих. Биз эми ушул сахих болгон хадистер бар болсо анда эскеребиз. Эгерде сахих хадис жок болсо анда ижма өзү далил шариятта. Этибарга алынган негиздүү далилдерден ошол ижма жетишиктүү болот. Бул алым айтып жатат: "Юстахаббу иза дахала ал-халади ан юқаддима риджлаху al-yusra." Биринчи адеп: эгерде даратканага кирүүнү кааласаң, анда сол пут менен кирүү бул сүннөт деди. Бул биринчи сүннөт. Бул нерседе ижма болгон алымдардын арасында талаш жок. Андан кийин алымдар эскеришет шариаттагы эрежени. Эгерде макарим болсо, бир жакшы сыйлуу нерселер болсо, оң жак менен, оң пут менен же оң кол менен баштоо бул сүннөт дейт. Эгерде макарих болсо, сыйлуу нерселер эмес, тазалануу, ушу кажетиң өтөгөн сыяктуу нерселер болсо, анда сол жак менен баштоо сүннөт деп айтышат. Шейхул Ислам Ибн Таймия эскерген бул эрежени шариаттагы. Мисал үчүн, мечитке киргенде оң пут менен кирүү сүннөт, сол пут менен чыгуу бул сүннөт мечиттен. Ал эми даратканага киргенде болсо, сол пут менен кирип, оң пут менен чыгуу сүннөт. Ибн Умар радыйаллаху анхудан келген, мечитке киргенде оң путу менен кирет эле, мечиттен чыкканда сол путу менен чыгат эле. Ошондой эле колуң менен бирдекелер тазаласаң, кир жаман нерселер болсо, анда сол кол менен сол колду иштетүү сүннөт деп айтышат. Ошондой эле кажетиң өтөгөндөн кийин тазаланганда дагы сол колду иштетүү бул сүннөт. Ал эми тамак жегенде ушундай сыйлуу нерселер болсо, таза жакшы нерселер болсо, анда оң кол менен аткаруу ушул сүннөт. Бул биринчи адеп. Даратканага кирерде сол пут менен кирүү. Андан кийин айтып жатат экинчи адеп: "Ва якулу бисмиллах, Аллахумма инни аузу бика минал хубси вал хабаис." Ушул зикирди айтуу сүннөт деди. Биринчи бисмилла деп айтуу. Бисмилла деп айтууга хадис келген, бирок ал хадис даиф, алымдар даиф деп айтышат. Бирок бисмилла деп айтуу бул ижма болгон алымдардын арасында, бул адеп экендигинде, бул сүннөт экендигинде алымдардын арасында талаш жок. Ошондой эле шариятта бул жерде дагы бир эреже бар. Шарият ар бир ишти аткарарда, кандай гана иш болбосун аткарарда бисмилла деп айтуу сүннөт дейт. Алымдар ушундай деп айтышат шариаттагы эреже. Мисал үчүн, жеке келген далилдерден жада калса аялың менен кошуларда дагы бисмилла деп айтуу, тамак жегенде айтуу, кийимин кийерде айтуу, бардык иштерде баштаганда бисмилла деп, бисмиллахир-рахманир-рахим эмес, жөн эле бисмилла деген сөз ушул сүннөт. Бул ушу даратканага кирердеги экинчи адеп. Бисмилла деп айтуу биринчи дуа, биринчи зикир. Андан кийин айтат, ушун экинчи зикир, бул зикирди айтышың керек дейт. Аллахумма инни аузу бика минал хубси вал хабаис. Эй Аллахым, мен сенден жамандыктардан жана шайтандан сактооңду тилейм дейт. Ушул
Экинчи зикир даратканага кирерде. Бул жерде бул алым ушул дуаны хадистеги сөзүнө эскерди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эгерде даратканага кире турган болсо, ушул дуаны эскерет эле деп Сахих Бухари Муслимде келген хадисте Анас радыйаллаху анху риваят кылат. Демек, даратканага кирерде ушул эки зикирди айтуу сүннөт. Биринчиси бисмилла деп айтуу, экинчиси Аллахумма инни аузу бика минал хубси вал хабаис деп ушул эки зикирди айтуу сүннөт. Бирок бир маселе бар, алымдар айтат, пайгамбарыбыз кезинде даратканалар көбүнчө болгон эмес дейт. Алар бош жалаң жерлерде эле кажетін өтөшкөн дейт. Ошол себептен бул зикирди азыркы күндө биздин убактагы даратканаларга кирерде айтылбайт. Даратканага кирип, даратыңды өтөөгө даярданган кезде айтып туруп анан кийин отурасың дейт. Ушундай деп ушул сүннөт дейт. Демек, азыркы күндөгү туалет даратканаларга кирерден мурда эмес, киргенден кийин ошол даярданып баштаганда айтылат ушул. Биринчи бисмилла дейсиң, андан кийин Аллахумма инни аузу бика минал хубси вал хабаис. Бул экинчи адеп. Андан кийин үчүнчү адепти эскерди. Эгерде даратканадан чыгып атса, анда оң путу менен чыгыш керек деди. Буга жанакы эреже далил болот. Мындай дараткана жаман жерлерден чыкканда оң пут менен чыгуу. Жана бул адеп алымдардын арасында ижма болгон бул да. Андан кийин төртүнчү адеп وقال غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. Даратыңы кажетиңи өтө бүткөндөн кийин ушул эки дуаны окуйсуң деди. Биринчиси гуфранак деп айтасың. Аллахым өзүң кечир, Аллахым кечиримиңди сурайм деген мааниде. Буга далил дагы ижма. Андан кийин экинчи дуа Alhamdulillahilladzi azhaba anni al-adha wa afani деп айтуу да бул да сүннөт. Аллах Таалага мактоолор болсун. Менден зыян берүүчү нерсени кетирген жана мени ал нерседен куткарган Аллах Таалага мактоолор болсун деп айтуу. Бул эки зикирди дагы айтуу сүннөт. Буга далил ижма. Бул жөнүндө хадистер келген, бирок кээ бир алымдар ал хадистерди даиф деп айтышкан. Ошон үчүн бул зикирдин далилдери ижма болот. Эми бул жерде зикирлерди айтуу жөнүндө эскерди. Биринчи даратканага кирерде эки зикир айтуу, жана даратканадан чыккандан кийин эки зикирди айтууну. Негизи мусулман адам ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келген сүннөт дуаларды, сүннөт зикирлерди жаттап үйрөнүш керек күнүмдүк жашоосунда. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жашоосун карай турган болсок, пайгамбарыбыздын жашоосу эртең менен уйкудан тургандан баштап зикир менен кечке зикир болуп өтөт. Уйкудан турганда зикир, кийимин киерде айтылуучу зикир дуа бар. Даратканага кирерде айтылуучу зикир бар. Даратканадан чыкканда айтылуучу зикир бар. Дараталайын деп баштаганда зикир бар. Дараталып бүткөндө айтылуучу зикир бар. Жана үйүңдө чыгып бараткандагы зикир. Жана ошондой эле мешитке баратканда дуа окулуучу. Жана мешитке кирерде, мешиттен чыкканда, үйүңө кайтып киргенде, жана эртең мененки кечки, кыскасы тамак жегенде, тамак жеп бүткөндө жашооңдун бардык ар бир кыймылы пайгамбарыбыздык ушундай болгон. Зикир менен, дуа менен өткөн. Кимде-ким ушул пайгамбарыбыздан келген сүннөт дуаларды эле окуп, күнүмдүк зикирлерди окуп жүрө турган болсо, ал биринчиден пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүн аткарып пайгамбарыбыздын жашоосундай жашайт. Экинчиси болсо, ошол зикирлерди кылган адам көптөгөн жамандыктардан, көптөгөн жин оорулардан, ар кандай жамандыктардан сакталынат. Үчүнчүдөн, ал Аллах Тааланы көп эскерүүчүлөрдөн болот. Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Ваззакирин Аллаха касира ваззакират а'адда Аллаху лахум магфирата ва ажран азима." Аллах Тааланы көп эскерген аялдарга жана эркектер үчүн Аллах Таала кечиримдерди жана чоңдогон соопторду даярдап койду дейт. Алымдар айтат, ошол Аллахты көп эскергендер кимдер дегенде, ал ошо пайгамбарыбыздан келген күнүмдүк зикирлерди окуп жүргөн адамдар ошол Аллахты көп эскергендер дейт. Бул нерселерди эгерде жаттай турган болсок, өтө жеңил нерсе. Адам баласы үйрөнүп кала турган болсо, өтө жеңил. Өзү эле ошо адат болуп калат. Тамак жерде бисмилла деп айтат, тамак жеп бүткөндөн кийин дуасын айтат, дараталарда бисмилла деп айтат, андан кийин алып бүткөндөн кийин эскерет. Жаттаган болсо, ал жеңил эле болуп калат. Жана бул дуалардан көп, узун эмес, кыска дуалар. Жана ошондой эле башында айтып өткөндөй, көптөгөн жамандыктардан сакталууну себебинен болот. Андан кийинки адеп, 5-чи адеп, wa ya'tamidu fi julusihi ala rijlihi al-yusra wa yansibu al-yumna. Даратканага отурганда сол бутуна ооруну салып отурат. Жана оң бутуну бүгүп отурат дейт.
Орыны сол салмағынан сол жаққа басып отырыш керек, сол бұтқа басып. Бұған не дәлел дегенде, бұға негізі хадис келген, бірақ ал хадистағын даиф. Алымдар бұл нәрсені ошол заранын чыгуусуна жеңил болот деп айтышат. Жана ошондой эле айтышат, медицина илиминде дагы бул тастыкталган дейт. Ошон үчүн 4 мазхабта тең бул сүннөт болуп эсептелинет. Андан кийинки адеп وَيَسْتَتِرُ بِحَاضٍ أَوْ غَيْرِهِ وَيَبْعَدُ إِنْ كَانَ فِي الْفَضَاءِ. Эгерде жалаң жерде дарат мушата турган болсо, дарат өтөй турган болсо, анда бир тосук жерге дуалга же болбосо бир дөңсөң дарак-барак болсун, кандай нерсеге болсо да элдин көзүнө көрүнбөй тосулуп отуруу бул да сүннөт дейт. Андан кийин эгерде жалаң жерде болуп аткан болсо, анда адамдардан алыс барып кажетин өтөө бул сүннөт дейт. Буга далил Sahih Muslim'de gelet. Abdullah ibn Ja'far degen sahaba rivayet kılat. Kana ahabbu ma istatra bihi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem li hajatihi hadafun aw ha'ishun nakhlin deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kajetini ötөгөндө эң жакшы көрүп, мындай тосулган жакшы көргөн нерсеси бир дөң же болбосо ошол курма дарагынын жалбырактары дейт. Ошол нерсеге тосунуп отурган дейт. Бул хадис Sahih Muslim'de келген. Жана ошондой эле Мугира ibn Шуба деген сахаба ривайет кылат. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem кажетин өтөгөндө дейт. Фанталака хатта тавара анни фақада хажатаху. Алыска кетти дейт. Менден өтө алыстап кеткенге чейин кетти дейт. Көрүнбөй калган. Андан кийин ошол жерде кажетин өтөлү дейт. Демек, ушул эгерде жалаң жерде болсо, биринчиден алыс жака баруу, экинчиден тосунуп отуруу, бул дагы сүннөт. Ачык элге көрүнүп отурбастан. Эми ушул жерге чейин 6 сүннөт амалды эскерди. Биринчиси болсо даратына киргенде сол бут менен кирүү, экинчиси болсо кирерде дуаны окуп айтуу, үчүнчүсү болсо чыкканда сол бут менен чыгуу, төртүнчүсү чыгып атканда да дуаны эскерген дуаны окуу, бешинчиси болсо сол бут жака салмагын салып отуруу, алтынчысы ошол алыс барып жалаңда болсо жана тосулуп отуруу. Андан кийин айтып жатат: "Ва ла яхиллу лаху ан яқди хажатаху фи тариқин." Адамдардын жолуна кажет өтөгөн болбойт. Ау махалле джулусин линнас, жана ошондой эле адамдар отуруучу жайга. Ау тахтал ашжарин мусмира, жана ошондой эле мөмөлүү дарактардын астына. Ау махаллин юзи бихин нас, же болбосо адамдарга зыян жеткире турган жерлерге. Бул жерде 4 нерсени эскерди. Жолдо жана адамдар отуруучу, жана мөмөлүү дарак, жана ошондой эле адамдар зыян тарта турган жерде кажетин өтөө деди. Бул негизи ушул нерселерде кажет, ушул жерлерде кажетти өтөө шариятта арам болот. Мунун бардыгыны камтыган нерсе ал ушул жалпысынан адамдар ошол жерди максат кылып отуруп же чогулуп адамдар пайдалана турган жерлер болсо, эгерде ошол жерге кажетин өтөп койсоң, адамдар зыян тарта турган болсо, анда ошол жерге кажетин өтөгөн болбойт. Буга далил Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Иттакул лаанайн." Пайгамбар айтты, адамдардын силерге каргыш, наалат айта турган 2 себептен алыстангыла деди. Калу сахабалар сурашты: "Ва ман лаанана я Расулуллах?" Ал нерселер эмне деп сураганда, "Кала аллази ятахалла фи тарикин нас ау фи зиллихим." Адамдардын жолуна кажетин өтөгөн же болбосо алар көлөкөлөп отура турган жерге кажетин өтөсө, ошол адамдардын каргышына калат деди. Бул хадис Сахih Муслимде келген, Абу Хурайра риваят кылган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул жерде 2 нерсени эскерди. Бирок ошол 2 нерсеге бардык ошол адамдарга зыян бере турган нерселердин бардыгы кирет деп айтышат алымдар. Адамдардын жолуна кандай болсун, адамдарга зыян бере турган жерге кажетин өтөсөң, ал арам болот. Адамдардын сага каргыш айтышына, лаанат айтышына себеп боло турган нерселерден. Андан кийин айтып жатат: "Ва ла ястакбилул киблата ва ла ястадбируха хала кадa'il haja" liqawlihi sallallahu aleyhi ve sellem: "İza ataytumul ghaayata fala tastaqbilul qiblata bi ghaayatin wa la bawlin wa la tastadbiruha walakin sharriqu aw gharibu." Muttafaqun aleyh. Кажетин өтөгөндө алды жагындан, арт жагындагын кыблага жүздөбөсүн, кыблага каратпасын. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат дейт: "Эгерде силер кажетиңер өтөгөнгө келсеңер, кыбланы чоң зара кылсаңардан, кичинекей зара кылсаңардан кыбланы карабагыла жана кыблага артыңарды кылбагыла" дейт. "Валакин шарриqu aw gharibu", бирок батыш жака же болбосо чыгыш жака кылгыла дейт, артыңарды жана алдыңарды. Бул хадис Sahih Bukhari Muslim'de келген. Алымдар айтышат, бул кажет өтөгөндө алды жагыңды же болбосо арт жагыңды кыблага каратуу арам дейт. Демек, бул алды жагыбыздан арт жагыбызды дагы кажет өтөгөндө кыблага караткан болбойт. Бирок алымдар айтышат, бул нерсе
жалаң жерде болсо ошого тиешелүү дейт. Эгерде алдыңда бир тосук бар болгон болсо, же болбосо бир курулуштун ичинде болсо, азыркы күндөгүдөй дааратканалар тосук курулуштардын ичинде. Ошондой болсо, анда кыбланы карасаң дагы боло берет деп айтышат. Буга далил Ибн Умар радыйаллаху анху риваят кылат, айтат, мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды Хафсанын үйүндө, Хафса деген пайгамбарыбыздын аялы, үйүндө кыбланы арт жагын кыблага карап даратыны кажетин өтөп атканын көрдүм дейт. Бул ошол курулуштарда, курулуштун ичинде болсо уруксат экендигине далил болот. Ошондой эле Ибн Умардан келет. Ибн Умар радыйаллаху анху өзүнүн унасыны кыбла жака тосуп туруп, андан кийин кыбланы карап эле даратыны өтүп атканда, ага айтты: "Биз бул нерседен кыбланы карап дарат өтпөгөндөн кайтарылган эмеспиз" дегенде, ал айтты: "Ооба, кайтарылганбыз, бирок ал эгерде жалаң жерде болсо" деди. "Сен менен кыбланы эч бир нерсе тоспой турган болсо, ошондо кайтарылганбыз. А эгерде алдыңда кыбланы тосуп тура турган нерсе болсо, анда ал уруксат берилген" деп Ибн Умар айтат. Андан кийин башка маселеге өттү. Айтып жатат: "Фаиза қада хажатаху истажмара би саласати ахжарин ва нахвиха тунқил махалла сумма истанжа бил ма." Эгерде кажетин өтө бүткөн болсо, анда 3 жолу таза кылып арчысын дейт. Андан кийин суу менен жуусун деди. Эми бул жерде бир нече өкүмдөр бар. Биринчи, ошол тазалоонун өкүмү. Бул тазалоонун өкүмү важип деп айтышат алымдар. Анткени ал нажас нерсени кетириш керек. Тазалоону суу менен болсун, же болбосо таш менен болсун, кагаз менен болсун, кандай нерсе менен болсун, ошол жерди, зара чыккан жерди тазалоо бул важип. Жана ошондой эле экинчи маселе, тазалаганда таш менен тазаласаң деле, суу менен тазаласаң деле жетишиктүү. Экөөнүн бирөөсүн колдосоң деле. Качан суу менен жууш важип болот дегенде, алымдар айтат, эгерде зара, чоң зара болсун, кичинекей зара болсун, ошол адатта чыгуучу жайдан башка жактарга дагы чачыраган болсо, капталдарына чачыраган болсо, ошондо жууш важип дейт. Ал эми адат боюнча эле чыккан болсо, тешиктен башка жактарга чачыраган эмес болсо, анда чоң зара кылсаң деле, кичине зара кылсаң деле тазалап арчып койсоң, ошол жетишиктүү. Бирок бул алым айтып жатат, 3 жолу арчыш керек деди. 3 жолу арчуу бул шарият буйруган 3 жолу арчууга. 3 жолдан аз арчыса болбойт. Буга далил Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 3 жолдан аз арчуудан кайтарган. Бул Сахих Муслимде келген хадис. Эми ошол 3 жолу арчыганда да андан кийин айтып атат, тункил махал, ошол зара чыккан жер таза болуш керек деди. Таза болуунун чеги канчалык деңгээлде таза болуш керек дегенде, алымдар айтышат, ошо арчысаң кайра эчтеке чыкпаса, ошондо таза болот дейт. Эгерде чыгып атса, кайра 3 жолдан дагы ашырып арчыш керек. Бирок каксам да арчуу бул сүннөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, "Фамистажмара фалютир." Кимде ким истижмар кылса, истижмар деген бул ошол арчуу. Кимде ким арчыса, анда таксам да арчысын дейт. Негизи 3 жолу арчуу сүннөт дедик. 3 жолу арчыганда тазаланган болсо, анда жетишиктүү. Эгерде 3 жолда тазаланбаса, анда дагы кошуп арчыш керек. Бирок таксанга токтоткон ошол сүннөт. Андан кийин суу менен жуат деди. Суу менен жууда көптөгөн адамдар туура эмес түшүнүшөт. Алар ойлошот, эгерде даарат алсаң, сөзсүз түрдө алдыңды да артыңды да жуушуң керек деп ойлошот. Бул туура эмес. Биз айтып өттүк, эгерде зара чыккан жерден башка жака таркабаган болсо, аны таза кылып ачып койсоң, жуубасаң деле жетишиктүү. Даарат ала берсең боло берет. Бул чоң зара кыласыңбы, кичине зара кылсаң деле. Ал эми кичине зара кылган болсоң, анда арт жагыңды жууш шарт эмес. Кичине зара кылган болсоң, чачырап кеткен болсо, ошол алдыңкы жыныстык мүчөнү гана эле жуулат, арт жагы жуулбайт. Жана ошондой эле жел чыккан болсо, анда жууш шарт эмес. Дароо эле даарат ала берсең боло берет. Качан жууш важип болот? Биз айттык, жууш бир гана абалда важип болот. Эгерде ошо чоң зара кылсаң дагы, кичинекей зара кылсаң дагы, капталдарына кичине чачыраган болсо, адаттагы чыккан жайдан башка жакадан өткөн болсо, анда сөзсүз түрдө жууш керек. Анткени адаттагы чыккан жай ал уруксат берилген шариатта. Арчып койсоң болот деп. Андан башка жака чачырасы ал нажасаттын өкүмүн алат дагы, аны жууп кетирүү керек болот. Эми ушул экөөнү тең чогултуу кылуу, биринчи арчып, андан кийин суу менен жуу, бул сүннөт. Бирок кылсаң жакшы сооп болот. Бирок кылганда жанагындай туура. Эгерде кичинекей зара кылсаң, алды жагын гана жууш керек. Ошол сүннөт.
кичинекей зара кылсаң деле артын жууа бербей, алдын гана жуасың. Ал эми чоң зара кылып, кичинекей зара кылсаң экөө тең жууш сүннөт. Эгерде бирөө ал нерседен кыйналып аткан болсо, көпчүлүк адамдар ушул нерседен кыштын күнүндө да жууп алышып, ар бир дары аталган сайын эле жууа беришип, ооруп алышып, кыйналышат. Бул сөзсүз түрдө эмес. Эгерде кыйналып аткан болсоң, зыян жетип аткан болсо, жанакындай айткандай таза арчысаң, ошол жетиштүү болот. Качан жууш керек болот? Эгерде чачырап кеткен болсо, жандарына, капталдарына чачыраган болсо, ошондо жууш важип болот. Бирок жуугандан кийин көпчүлүк адамдарда жанакындай простатит болгонун себеби, жуугандан кийин алар кургатып сууну арчышпайт. Кийимдерин кийип алат, анан ич кийими суу болуп, ошол сууга өткөрөт. Суу бойдон кыштын күнүндө кийими суу болуп жүрө берет. Кургагы чейин ал табарсызга сууга өткөрөт. Негизи жуугандан кийин качан болсо да жуусаң, анда жуугандан кийин дагы кургатып кагаз менен арчып коюу жакшы бул. Ошол сууга өткөрүүдөн сактай турган нерселерден. Андан кийин айтып жатат: "Ваяк фил ихтисари ала ахадихима". Истижмар бул ташка айтылат. Ал эми ошол арчылганга айтылат. Ал эми истинжа болсо бул сууга айтылат. Ушул экөөнүн кимисин аткарса деле жетишиктүү дейт. Арчыбай туруп эле суу менен жууп койсо деле жетишиктүү. Жана ошондой эле суу менен жуубай эле жанакы башында айтып өткөндөй, эгерде капталдарына чачыраган эмес болсо, анда арчып таза кылып арчып койсо, ошол жетишиктүү, жуубаса деле болот дейт. Андан кийин айтып жатат: "Вала ястажмиру бир-равси вал айзам кама наха анху наби саллаллаху алейхи вассалам. Кадалика куллу ма лаху хурматун". Арчыганда дейт, тезек менен жана сөөк менен арчыган болбойт дейт. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ал нерседен кайтарган. Сахih хадисте келген, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тезек менен жана сөөк менен арчуудан кайтарган. Жана ошондой эле куллу ма лаху хурматун дейт. Жана ошондой эле ар бир урматталган, баркталган нерселерге арчыган болбойт дейт. Мисалы үчүн кагазга жазылган кагаз болсо, бирдекелер жазылган, аттар жазылган, сыйлуу нерселер жазылган, ушундай нерсе. Мисалы же болбосо тамак ашка адамдар жей турган нерселерге арчыган болбойт дейт. Андан башка нерселерге, таш болсун, кагаз болсун, арчыса боло берет. Ушул жерге чейин кыскача ушул адеттерди эскерди. Дагы кээ бир адеттер бар, эми бул китеп кыскача болгон үчүн кыскача эскерди. Жана ошондой эле адеттерден алымдар эскерет: арчыганда жыныстык мүчөнү сол кол менен кармоо, сол кол менен арчуу, оң кол менен жыныстык мүчөнү кармоодон кайтарышкан. Ушул жерге жетишиктүү иншаллах. Саллаллаху алейхи ва салlam ala khayri khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.